Саламатсыңарбы студенттер? Бүгүнкү силер менен эле турган темабыз интернет маркетингдин түшүнүктөрү болот. Биздин темабыз интернет маркетинг деген эмне жана анын стратегиялары. Негизинен эле интернет маркетинг деген бул товарларды же болбосо кызматтарды, услугаларды интернетте алдыга жылдыруу, мындайча айтканда, продвижение кылууга багытталган иш-аракеттерди айтабыз. Анын негизги максаты болуп бул сайтка же болбосо ошол сайтка келген адамдарды, колдонуучуларды бизге сатып алуучуларга айлантып, алардын бизге келген прибыльдүү, доходду көбөйтүү болуп эсептелинет. Интернет маркетингдин негизги 3 артыкчылыгы бар. Башка классикалык маркетингден айырмалаткан. Алардын биринчиси бул интерактивность, экинчиси таргет, анан үчүнчүсү веб-аналитика. Интерактивность деген бул биз интернетте аудитория менен түздөн-түз байланышып, алар менен байланышты дайыма колдоп, клиенттерди менен болгон ситуацияларды контролдой алабыз. Экинчиси болсо бул таргет. Таргет дегенди биз баарыбыз эле билебиз. Мисалы, Инстаграмдан байкап жүрөсүңөр, таргет кетириш керек деп айтылат. Бул деген биздин товарга, целевой аудиторияга, мисалы, максаттуу биздин товарды ала турган аудиторияга көрсөтүү механизми болуп эсептелинет. Ал эми веб-аналитика бул биздин ар бир жасаган аракетибиз же болбосо стратегиябыз канчалык эффективдүү болду, канча бизге колдонуучу алып келди, канча процент покупка болду деген мына ушул нерселерди цифра түрүндө көрсөтүп берүү мүмкүнчүлүгү. Негизинен интернет маркетингде стратегия болот. Ар бир бизнесте стратегия болуш керек. Мына ошондой эле биз интернет маркетингде дагы сөзсүз стратегияга өтө маани беребиз. Без стратегия, мындайча айтканда, эч кандай бир белгилүү бир жыйынтыкка жете албайбыз. Ал биз мисалы кылган аракеттерибиздин баардыгы бир хаотичный же болбосо бир бессистемный чыгымдарга алып келет. Ошондуктан биз биринчи стратегияны аныктап алышыбыз керек. Стратегия негизи бул детальдаштырылган, мындай долгосрочный бир план болуп эсептелинет, ошол бир белгилүү бир максатка жетүү үчүн. Интернет маркетингдин негизги максаты бул сатуулардын деңгээлин көбөйтүү. Кийинкиге кетсек, стратегияга кандай шагтардан турат? Биринчи шаг бул максаттуу аудиторияны аныктап алуу. Биздин продукту адамдар эмне үчүн сатып алат? Мындай дагы еще мындай караганда, биздин потребительдердин портретин түзүп алуу болуп эсептелинет. Портрет дегенде биз дагы кененирээк карайбыз. Экинчиси болсо бул конкуренттерди позициясын, бизге карата позициясын аныктап, конкуренттердин канчалык бизден күчтүү, алардын эмнесине маани беришибиз керек, мындай кайсы проблемаларын чечип атабыз колдонуучулардын, покупательдердин, мына ушуларды аныктап алуу. Үчүнчү шаг ошол коюлган максатка жетүү үчүн методдорду аныктап алуу. Кайсыл интернет маркетингдин, мындайча айтканда, инструменттери бизге жардам бере алат жана кандай образда дегенди аныктап алуу. Эми негизи эле стратегия дегенде бул биздин алсыз тараптарыбызды, бизнестеги алсыз тараптарыбызды өнүктүрүп, күчтүү тараптарыбызды бышыктоо жана максимальный азыр бизде бар болгон текущий ресурстарды эффективный пайдалануу болуп эсептелинет. Ошондой эле анализдешибиз дагы керек, сөзсүз. Эң биринчи максатыбыз биз максаттуу аудиториябызды аныктап алуу, конкуренттерди анализдөө жана максат коюу. Андан кийин уже эмне кылабыз? Интернет маркетингдин инструменттерин пайдаланып, практикада колдонуп, андан ары ишибизди улантабыз. Интернет маркетингдин негизги инструменттери болуп, булар биринчиден
лендинг, веб-аналитика, SEO оптимизация, социалдык тармактар, контент-маркетинг, контексттик реклама, рассылка, АБ тестирлөө, ар кандай сервистер болот, чаттар, обратный звонок, CRMдерди, мына ушулар биздин интернет-маркетингдин негизги инструменттери болуп эсептелинет. Биз эми кыскача ар бир инструментке токтолуп өтсөк, лендинг деген бул негизинен бир страницалуу сайт. Негизи бир товарды же болбосо услуга же сервисти презентация кыла турган бир страницалуу сайт болуп эсептелинет. Анда сөзсүз целевое действие аткарылыш керек. Бул деген главный действие, мындайча айтканда келген колдонуучу аткара турган главный бир иш-аракет. Айталы, мисалы подписка болуу же болбосо купить сатып алуу, же болбосо почтасын калтыруу дегендей. Андан кийин келип өтсөк, бул уже веб-аналитика. Бул веб-аналитикага келсек, баардык биздин сайтка келген колдонуучулардын иш-аракеттери жөнүндөгү баардык биз болгон информацияны топтоо жана аны анализдөө. Биз мына ушул маалыматтардын негизинде бизнес-процесстерди жакшырта алабыз. Андан кийин SEO оптимизация деген нерсе бар. SEO оптимизация бул негизинен алганда семантический ядрону топтоо. Семантический ядро деген бул SEO негизи search engine optimization, это вот оптимизация сайта под поисковик. Поисковиктерге оптимизациялоо сайты. Мисалы, бизде поисковиктер бар, Google бар, Яндекс, мына ошого окшогон поисковиктерге биздин сайтты эмне кылуу экен, оптимизациялоо. Мындайча айтканда, биздин сайтты биринчи беттерде чыгарууга алып баруу деген. Андан кийин үчүнчү инструментибиз бул социалдык тармактар. Азыркы жашоодо вот социалдык тармактар өтө маанилүү болуп калды. Бул адамдардын бир айталы ажырагыс жашоосуна ажырагыс бир бөлүгү. Социальный тармактарды мындайча айтканда биздин товарлар жөнүндө таратуу үчүн эң ыңгайлуу канал болуп эсептелинет. Сөзсүз сайттан башка аккаунттар болуш керек. Негизи бул компания комьюнити түзүү, мындайча айтканда адамдарды привлекать кылып, мындайча алып келүү биздин брендке, биздин бренд менен тааныштыруу, анан продвижение кылуу, мына ошол социалдык тармактарды колдонобуз. Андан кийинки контент-маркетинг. Контент-маркетинг эмне үчүн өтө важный? Контент-маркетингде ар кандай статья, ар кандай вот советтер менен биз мындайча айтканда полезный, пайдалуу материалдардын жардамында адамдардын проблемаларын чечүүгө жардам беребиз. Контент-маркетинг бул өтө качествосы жакшы болгон трафик, мындайча айтканда биздин качественный пользовательдерди алып келет. Мындай уже сатып алууга даяр болгон көбүнчө сатып алуучулар ушул контент-маркетингдин жардамында келет. Бул дагы ушул компаниянын имиджин тоже жакшыртат. Кийинки бул контексттик реклама. Контексттик реклама дегенде биз Яндекске же Googleга киргенде чыга турган рекламаларды айтсак болот. Бул рекламалар поисковикте чыгат. Адамдар өзүнүн кызыкчылыгына жараша бир сайтка киргенде ошого жараша контексттик рекламалар чыгат. Бул дагы бизге продажаны чоң көбөйтүү үчүн значительный мындай жакшы инструмент эсептелинет. Кийинки инструментибиз бул рассылка. Рассылка дагы клиенттерди алып келүүнүн жакшы бир методу. Бул массовый подписчиктерге мындай кат жөнөтүү рассылка. Рассылка бул спам болбойт, себеби биз ошол катты жөнөтүп атканда ал колдонуучулардан алардын согласиясын алган болобуз. Подписка болуп чогултуп, анан биздин вот бизде болуп жаткан акциялар, скидкалар жөнүндө маалымат берип турсак болот. Кийинки инструмент бул АБ тестирлөө. АБ тестирлөөгө келе турган болсок,
кайсыл ошол сайттын же болбосо страницанын 2-4 страницаны тестирлөөгө коебуз. Кайсынысы жакшыраак кетип атат, кайсынысы көбүрөөк клиент алып келет дегенге. Анан ошонун негизинде эмне кылабыз? Жыйынтык чыгарып, тесттин окончательный бир результатын жайгаштырсак болот. Бул дагы өтө жакшы инструменттердин бири. Андан кийин бул сервистер, обратный звонок, CRM, сервис чаттар. Булар сайтта кол келген колдонуучулардын вопросторуна ошол убакта жооп берип, сомненияларына жардам берип, покупка кылганга жардам бере ала турган инструменттердин бири болуп эсептелинет. Бул сайттагы конверсияны көбөйтө турган жакшы бир инструмент. Чат да ошол реальный ошол времяда сайтта келген адамга сообщенияларына жооп бере ала турган инструмент. Обратный звонок деген бар. Бул сервис обратный звоноктор, булар всплывающий вот окно болуп чыгат. Клиент өзүнүн номер телефонун калтырат, анан уже эмне кылат, оператор менен байланышса болот. Бул дагы звоноктор, сайттан келген звоноктор конверсияга өтө жакшы эмне кылат, жардамын берет. Кийинки CRM, Customer Relationship Management, вот этот бул сервистер учет клиенттердин действиялары жөнүндө учет кылып, контролдоп, вес историяларын сактап калат. Мисалы, заявкалар, покупкалар, сообщениялар, контактный данныйларын ошолардын баардыгын эмне кылат экен, сактап калат. Интернет-маркетинг дайыма өзгөрүп турат. Дайыма карап турушубуз керек. Кайсыл инструменттер бизнесибизге туура келет, кайсыл туура келбейт. Аны карап, колдонушубуз керек албетте. Кээ бирки инструменттер уже иштебей калышы мүмкүн, жаңы инструменттер чыгышы мүмкүн. Трендтен калбай дайыма анализдеп, эмне кылыш керек, көзөмөлдөп карап туруш керек.